алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу биздин Instagram баракчабыздын катталуучулары, YouTube баракчабыздагы досторубуз. Бүгүн сиздерге жаңы берүүбүз менен чыгып атабыз. Ал берүүбүздүн аталышы Кардын сөзүн капка сакта. Өзүнүн темасы айткандай эле биздин сиздерге өрөөнүбүздө, мамлекетибиздеги кадыры абдан бийик болгон, сөз баалаган, наркты билген алтын шилекей аксакалдарыбыз менен баарлашыбызды, саяпкерлик өнөрдүн сырларын ачып берүү максатында ушул берүүбүздү уюштуруп атабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Тараз областындагы өзү оозунда болгон кадырлуу аксакалыбыз Арыкбаев Кенжалы аксакалыбыз. Кенжалы аке, биздин келип келгениңизге чоң рахмат. Достор, бүгүн сөзүбүздү ошо жалаң ат жөнүндө, ата салтындагы аттарды, илгерки биздин ата бабаларыбыз кандай нарк насыл менен бүлүктөр чаап жүргөн боюнча маегибиз болмокчу. Рахмат. Мына Кенжалы аке, карыганда берсин дөөлөнттү, жаш кезде берсин мээнетти дейт. Сиз жаш кезиңизде мына күрөш менен катышып жүрдүңүз. Күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чеберисиз, мастер спорт. Андан тышкары белгилүү саяпкерсиз, коомдук ишмерсиз, элди башкарып, башкармачылык, колхоздун башкармалыгына чейин деңгээлде чоң кызматтарды кылып, элге кызмат кылдыңыз. Эми бүгүн мына кадырлуу кары болуп, жаштарга насаатыңызды берип жүргөн учуруңуз. Эми сиздин кептин ороолун өзүңүздүн туулган жериңиз, элиңиз жөнүндө баштасак. Рахмат, достук балам, Азамат айланайын. Ушул көп передачаңды көрүп жүрүп атам. Сонун жакшы маектерди жасап, элге бір чоң жакшы иштерди калтырып атасың. Мунун өзү чоң ийгилик, ишиңди ийгилик болсун балам. Рахмат. Мен эми Айтамга деген уруусунан, Айтамгадан кел ушу Келде Чаңгылдан кел Сейит болон ошодон тарайм да, алтыным. Анан эми биз мындай да, бул ар бир жаран, ар бир адам бул убакта жет атасын билбей жүрүп атат. Ошо жет атасын билип жүрүш керек. Ал кыргыздын түпкүлүгү, кыргыздын сен ким экениңди билиш үчүн ошо жет атаң айт деген. Илгерки аксакалдар айтчу эле, жет атасын билбеген кул болот деп. Анткени кулдун атасы жок болот экен да. Анын кул ошон үчүн айтылып калган экен. Ошон үчүн ар бир кыргыз жараны жет атасын билип жүрүш керек да, балам. Жакшылык болсун, ушуну билип жүрсүн деген сөздү ушул жалпы көрүп аткан көрөрмандарга айткым келет да. Жаштар билип алыш керек да муну. Рахмат, Кенжалы аке. Эми бул жылкы чөйрөсүндө саяпкерлик өнөрдү аркалаганыңыздын башталышынан кепти баштасаңыз. Мен эми Жумалы деген атам саяпкер болгон экен. Илгери Арыкбай деген чоң атам чоң саяпкер болуп, Тайгашка деген күлүү болгон экен. Ошол Таластын ичинде аш тойлордо байге бербеген күлүк болгон экен. Ошон Жумалыны жалгыз, ошо Арыкбайдын жалгыз баласы Жумалыдын 7 тууганбыз, 7-өөдүн ошол эң кенжеси менмин. Ошол атам саяпкер болуп, ошо атамдын саяпкерлигин аркалап, ошо кишилер менен ат чаап бала кезимде. 64, 65, 66, 69-жылга чейин ат чаап жүрдүм мен. Ошондо илгерки наркы Советтер Союзу болуу элек кездеги саяпкерлердин аксакалдар менен аралашып, ошол саяпкерлерден көп сөздөрдү уккан жерлерим бар. Ат суутун ыкмаларын ошолор отурганда, а кишилердин айтканда эле ошо ат суутун ыкмаларын айтып отурушчу да. Башкага биз эле башка жерде башка айтылат го. Алардын ошол чай ичкенен, жол жүрсө дагы, чай ичсе дагы, тамакты бышканын күтүп отурушса да ошол ат жөнүндө айтышчу эле да. Мен ошолордон көп нерсе үйрөнүп калгам да мен. Анан ошодон баштап, анан кийинчерээк анан окуп кеттик. Окуудан келгенден кийин ат алып суутуп, балалык кезим ат суутуу менен чоңойгонуна байланыштуу. Кийин атка кызыгуум өтө аябай кызыгып калгам. Анан күлүк издеп, күлүк таап, күлүк чаап жүрдүм. Алгачкы күлүктөрүм ушул Паркас деген күлүк болгон, бул ипподромдон алып кеткем. Анан Карайгер ат деген күлүк болгон, анан Торгашка деген, ушулардын баары байкал жүргөн аттар да. Эми көп эле байкалдым, эми Орчунду бир экөөнү айтып кетишим керек. Мына Паркас деген күлүктү чаап, ал убакта 91-жылы Жеңгиөктүн 130 жылды болот бул эмеде, Чолпонбайда. Ошондо казак, кыргыздын келген аттардын баары чабылып, бир 50-ге жакын ат чабылган. Ошодон башына ал убакта машине саюу деген жок. Андай азыр эми машинени
эки тойдун бирине матч сайып атпайбы? Ооба. Ал убакта анда санда гана матч сайлады. Ошол биринчи машинасын талаштын ичинде эң биринчи машинаны ушу менин атым уткан. Жеңги жокто чыгып утуп ошону Баркас деген күлүктөн утуп утканбыз. Мына ошондой күлүктөр чаап жүрдүк. Эми күлүктөр көп эле болду менде. Эми мындай да, кыргызда бир жакшы сөз бар. Бир жереден бир тулпар чыгат, бир уядан бир шумкар чыгат дейт. Күлүк көп эле болот. Мисалы таамай жакшы айгырлардын балдарын айтышат, баланчанын баласы, түкүнчөнүн баласы деп, анын баары эле күлүк боло бербейт. Ошонун арасынан тандалып чыгат да. Анан эми ошол күлүктү таптаганда, күлүктү сынаганда, ошол күлүктүн өзүнүн баардык орусча айтканда параметри болот да, күлүк боло турган жылкынын. Мен билгенден 12 параметри мен баалай алам да жылкылардын. Маселен, ошонун кайсы жеринде күлүктүн кандай нерселери болуш керек деп. Эң орчундууларын бирөө экөөнү айтайын. Жылкынын бул жакшы жылкы, күлүк боло турган жылкылардын өркөч деп коет, эми кыргызча сээр деп коебуз го, эми ошо сээри бийик болуш керек. Анан карчыгасынын чуңкуру чоң адамдын муштугу кенен бата тургандай болуш керек. Бул карчыгалуу жылкы деп коет. Анан жылкы айтат, илгерки Айталы деген сайыпкер айтар, ой каары жилик үзүлгөн чучуркай турган жылкы экен деп. Бул чоң сайыпкерлердин сөзү да. Бул каары жилик дегенди, каары жиликтин жанагы урчугу кадимкидей чыгып турат, күлүк жылкыныкычы. Кенжел аке, ошо сиздин атаңыз, чоң атаңыз чоң сайыпкер болгон турбайбы? Анан сиз сайыпкерликке чейин дагы чоң атаңыздын күлүктөрүн чаап чоңойдуңуз керек. Жок, чоң атамды көргөн жокмун да мен. Мен өзүм чоң атам 40-жылы кайтыш болгон экен, мен өзү 51-жылы туулуп атпайм. Согуштан кийинки баламын да мен. Анан атамдан көп нерсе үйрөндүм. Атам эми ошо чоң сайыпкер болгон экен да. Анан ат чаап жүрөбүз, балабыз да. Анан эми кээ бир балдар сөзгө жакын болот. Кээ бир балдар, көп эле балдар менен кош ат чаап жүрдү, бирок ал жөн эле ат чапканды билген балдар да. А мен ушу кызыгаар элем. Кантип суутат, эмне кылат, ар бир сайыпкерлердин сөзүн укканга абдан ындызар элем. Эми ошол убакта мен деген мыкты сайыпкерлер болду. Мен айтып коеюн, Акчеке деген тулпарды сууткан Бапы деген аксакал, Чулуунун күрөң атын суутуп жүргөн Чулуунун үкөзү Айталы деген киши, Жорготай деген, мынагу төмөнкү эл деп коебуз эми Бакай бейшекеликтерден бул Калман деген чыккан, Татыбек деген, мына ушул сайыпкерлерди менен атам ушул чай ичиши баарлашып жүрчү эле. Мына ошолордун жанына барганда, отурганда ошолордон көп нерсе үйрөнгөм. Ат суутуу жөнүндөчү. Эми атты суутууну ошо жаш кезиңде, баягы куйма кулак кезиңде, көкүрөгүң таза убагы, айтылган сөз сразу эле көкүрөгкө сиңип калчу да. Анан ошону мен көптөрү жаттап, ошол билбегенден атамдан сурап, жана башка кишилердин сайыпкерлиги менен салыштырып, анан кийин ошо сайыпкерлик жолго кеткеним ошол. Жакшы. Кенжел аке, рахмат. Анан ушул учурда дагы бир суроо пайда болуп атат. Мына сиз ошо залкар эски биздин чоң аталарыбыз залкар инсандардын суутканын көрүп, аралашып жүрүп сөзүнүн кээбин эшиткен экенсиз. Ооба. Анан ошол бул күлүктү, жылкыны канча сынга бөлөт, канча түргө бөлөт, ушул боюнча да айтсаңыз. Эми жылкы мындай да, бул биздин кыргыз элинин улуктугу ушул жерде болуп атпайбы? Орустар эки эле болуп коет, башка элчи. Мисалы рабочий лошадь, анан кийин скакуну деп эле коет. А бул кыргыздар эми жылкыны тактап бөлүп атпайбы? Мен бир айтып кетейин сизге. Бул мен билгенин 6 бөлүккө бөлүнөт жылкы. Биринчиси чобур ат деп коет. Чобур атты булар илгеркилер койго, уйга минген. Ал чобур деген кандай түшүнүксүз болот? Чобур деген койго жетип жетпеген, уйга жетип жетпеген ат. Анткени себеби кой айдаганда койлору калып калган козулары майып кылбайт, тебелебейт. Акырын жүргөн атты чобур ат деп коет. Анан мингат деп коет. Мингатты бул тойго минген, байбичелерге жакшы жол аттарды мингизип койгон, көчкөндө минген, ага бир мына көркөмүрөөк жүрүшү бар. Анан адамга ылайыктуу, адам чарчатпай турган аттарды мингат деп коет. Анан кийинкиси күлүк деп коет. Күлүк деген ошо мингаттардан деле чыга берет. Анан ошо күлүктөн өйдөгөстө аргымак деп коет. Бул аргымактан, баардыгы аргымактан чыгат. Аргымак деген жанагы баскычка кирбейт бул. Аргымактан чыгат. Тулпар да аргымактан чыгат, буудан да аргымактан чыгат, күлүк да аргымактан чыгат, баары аргымактан чыгат. Эми бул жанагы күлүк дебедикпи?
күлүк деген неге күлүк күнүндө тулпар тушунда деп коюп атпайбы? Күлүк эки ат чапса бирөө чыгып ошону күлүк деп коет. Тулпар деген күлүк деген тулпар. Тулпар тушунда деген тулпар бул өзү мезгилди, бир мезгилди айтып атпайбы? Bir yıl. Тушунда деп 2 жыл 3 жылга чейин алдын аса албайт. Ошону тулпар деп коет. Анан буудан деп коет. Буудан деген тулпардан чыгат. Тулпардан бар буудан чыгат. Буудандын айырмасы кайсы тулпардан? Ал бууданды байыга чапсаң да чуркайт. Анан тулпар демеден айырмасы мунун жоого минген илгеркилерчи. Жоо ал өзү жоого жарай турган атты ошо буудан деп коет. Бирок күлүк болбосо буудандыгы кайсылан? Күлүк болуш керек. Жоого кууса жетиш керек, качса кутулуш керек. Мына азыркылардын бууданы кайсыл? Азыркылардын бууданы улакка чапкан аттар. Мына улакка чабылып атпайбы? Ушул улакка чапкан аттардын кимисин деле жакшылап суутуп чапса, байыга эле чуркай берет. Ушу тулпарлардан чыгып атыр да. Мисалы айтсаңыз азыркы ошо улакчылар. Мына азыр улакчы аттардан айтсак, эми мисалы азыркы мыкты кемелер бар эмеспи, улакчылар бар эмес. Мисалы биз Нуржанга такалайлычы. Нуржан ата эмне менен чыкты? Бул жанагы кара куш менен чыкты. Мына кара куш буудан. Нуржанды Нуржан кылган кара куш да. Анан Нуржанды билсең, кара кушты эстейбиз. Кара кушты ойлосоң, Нуржан элестелет да бизге. Ушул экөө бап келмейинче эме ошону буудан деп коет. Илгеркилерге такала турган болсок, Коңурбайдын алгаразы буудан. Коңурбай баатыр ошо өмүрү өткөнчө бир Коңурбай аттар көп эле болсо керек. Ошо алгара менен тарыхта калып атпайбы. Анан Манастын бойкасы. Бойка деген Манас улакчыбыздын бойкасы. Не деген эми? Ошол бойка менен атагы чыгып атпайбы? Мисалы биздин бул Норустун аватары. Аватар тарыхта кала турган ат да. Анан биз Ахиллес деген тарых, булар ушу буудандар. Булар кайталангыс аттар да. Буларды өздөрүнүн тарыхта оордо бар аттар. Мына ат спортунда оордо бар аттар, мына бул замандын буудандары. Илгерки эпосторго келсек, ошол убактагы тарыхка оордо бар аттар. Мисалы Коңурбайдын алгаразы, Жолойдун ач бууданы, Эртөчтүктүн чал куйругу, кимдин Эр Табылдынын арча торузу, Курманбектин тел торусу, ушулардын баары бууданга кирет. Эми ошол убакыттын атактуу тулпарлары кайсыл? Ошо маселен эч жерде айтылбайт. Мисалы Каныке энебиздин тай торусу жоого минилген эмес. Бул байыга эле чабылынат да. Тай тору байыга эле чабылган. Кимдин Бокмурундун эмеси ким Маникери. Бул да байыга чабылынат. Бул жоого минилген эмес. Эми ошол буудандар. Анан буудандан бардан дулдул чыгат. Эми эң жогорку деңгээли дулдул да. Бул дулдул деген эми бул Манастын гана ак буласына тиешелүү. Эми дулдул деген эч жерден жаңылбаш керек. Мисалы Манас эпосун окуп отурган киши Манастын аты бир жерден жаңылган эмес. Байыга чапса чыккан, мүдүрүлгөн эмес. Эч жерде ак буланын жаңылганын көрүүгө болбойт. Ошон үчүн дулдул деген сөз бир гана ак булага тиешелүү. Эми калган аттарда жаңылды деп айтсак болот да. Мисалы Көкөтайдын ашында Манастын ак буласы чыгат, ач буудан экинчи келет. Эми көрбөйсүзбү? Ал буудандык кылып атпайбы? Дулдул боло албай атат. Маселен эр сайыш болобу, башка болобу? Маселен муну Көкөтайдын ашында эр сайыш чыгып атпайбы? Эр сайышка атын байыга кой берип жиберип ак буланы кейит Манас атабыз. Атаң көр, мен ак буланы кетирген кайтат менен чиркем дегенде, анан Сарала менен түшөт. Алмамбет ал буудан Сарала менен түшөт дагы Коңурбайды сайып жигип коет. Бирок Алмамбет кейит бекер бердиң атты кайра кармата салат. Эми биз Манас атабыздын айкөлдүгүн карабайсың. Сени аттан ажыраткандагы, сени кайсы мураска жеттим, сени Коңурбай аттан ажыратып коюп, мен жыгылганың жетет мага деп туруп атын кармата салган. Мына айкөлдүк жерде туруп атпайбы? Ал эми ички түпкүлүгүн ойлосоң, Алмамбеттин ою башка болчу, ал Коңурбайды өч алыш керек болчу. Ал Коңурбайды аты ажырагандан Коңурбайды өлтүргөн ой болот деген ой болгон да. Бирок илгерки баатырлар ошолорду бири-бирине жоо болгон күндө дагы өздөрүнө ант берген, шерттешкен күндөрү болгон. Анткенде эч качан атка тийишкен эмес.
Өзү атты өлтүрүп коюш оңой болгон да. Анан бул Коңурбайдын бул баягы эркекчилик болбой калган жери ушул болуп атпайбы? Шырпшайдырга айтып туруп анан кийин ак кулан аттырып таштап атпайбы? Ак куланы башка жол менен ак куланын үстүндө жүргөндө Манасты алыш кыйын эле да. Манасты ак куланын үстүндө жүргөн алып коюш кыйын болгон. Анан калган аттардын үстүнөн баары мынакей бууданды кылып дулдул болбогонуна байланыштуу тиги Сарала мүдүрүлүп Алмамбетке ок тийип атпайбы? Эменин аты Сыргактын аты мүдүрүлүп ага ок тийип атпайбы? Эгерде дулдул болсо мүдүрүлбөйт эле да. Ушундан айтылат да. Ошон үчүн дулдул бирөө эле балдар. Ак кула ат болсо ал мүдүрүлгөн эмес. Эчтек болгон эмес. Бир да бәйгеден экинчи болгон эмес. Манас эр сайышка түшкөндө үйүн түшкөн адам эч качан Манас ыдык көргөн эмес. Ак куланын үстү жүргөндө Манасты эч ким эчтеке кыла алган эмес. Ошон үчүн ак кулан атып ташташат да булар. Жана көрүңдө өкүргүр Шыпшайдар ат салып атат. Ошол акма. Эми ал шертти бузуп атат да. Ал баатыр эмес да. Ал эми кандай деп айтсак болот? Ал бир чыккынчылык кылат да. Бул намыс жөөк киши да. Бул эми туура эмес иш кылган да. Ушундай болушкан да. Жакшы. Демек, Кенжел аке, сиздин ошо ата бабалардан уккан сөзүңүз боюнча ата бабаларыбыз алтыга бөлгөн турбайбы? Алтыга бөлгөн. Кандай сон? Бул башка элде мындай жок десе болот эми. Жок. Жакшы, рахмат. Эми Кенжел аке, сиздин бу сайапкерлигиңизге кайтып келсек. Чабандес болуп, бардык жакшы ийгиликтер жараттырсыз. Эми сиз жанагы автомашина уткан байгеңиз боюнча бир аз кененирээк токтоло кетиңизчи. Эми мындай да балдар. Эми бул ат суутуунун өзүнүн ыкмалары болот. Эми элдин баары айта бербесе керек. Көп эле кишилердин передача чагында көрүп жүрүп атам анча мынча. Айрым саяпкерлер ушу айткысы келбейт. Эми биз айтпаганда эмне кылабыз? Баарын айтышыбыз керек. Негизи атты илгерки аксакалдардын укканыма караганда бул жылкыны кышкы чилдеде бир чучугун толтур, жайкы чилдеде бир чучугун толтур деп коет. Анан кыргыздар айтат: жазында душманыңа бер, ат ине берсин дейт. Күзүндө күйгөнүңө бербе деп коет. Мына илгеркилердин баары күзүндө ат чапкан да, аштойдун баары күзүндө болгон. Жазында жилик чуркайт, күзүндө күлүк чуркайт деп коет. Жазында мисалы аттын баягы кышкы мезгилден жаз мезгилинде жаңы отко өтүп аткан оон атка эч качан бузулбайт. Атты бузулбайт да бул. Ал жаңы баягы кышкы оттон келаткандан кийин баягы кыйнап койгон күндө деле жаңы от менен кайра аттын жанагы ичине май кетип калып туруп анын деген болбой калат да. Бул жазкы от, жаздын жазында чыккан от, жаңы от баягы жаңы чыгып аткан от менен ат тазаланып кетет. Ошон үчүн айтылып калган жана жазында душманыңа эле бере бер, күзүндө күйгөнүңө бербе деп. Анан күзүндө ошо ат күзүндө анан кызыл май кылып коет да, атты туура эмес ийип койсо. Мына ошон үчүн атты чучугун толтуруш керек. Ал жана айтып жүрбө, 6 ай суутам, 6 ай суутат. Болгондо ошонун ортосунда кандайдыр бир атка бир жайкы чилдеде, кышкы чилдеде бир жок дегенде 20 күн эз алдырыш керек. Обязательно чучугун толтуруп, жемин күчөп, оокат тиричилигин жакшылап, тренировканы биз азайтып, көп кылбай. Анан ошондо ат калыбына келет да. Илгертеден келет аксакалдардын сөзү бул. Мен ойлоп тапкан жокмун. Анан мен мына философиялык ой жүгүртүп болсом ошого туура келет да. Өзүм спортсмен болгондон кийин мен билем да. Адам спортсмендерди круглый год кыйнап эле тренировка кылдыра берсең эч результат болбой калат. Мен мына результат ошону атайын сага. Өткөндө Олимпиадада көрдүңөр го. Биздин жоламан утуп алган тиги Фумит айтып атпайбы? Мен 1 жылга жоламандан кийин күрөшкөн жокмун дейт. Өзүн өзү тарбиялаган, сактаган. Мына өзүн өзүнө чучугуна баягы жилигине чучук толтурган деген сөз да бул эми. Жылкы делиш сыяктуу да бала. Жакшы. Ошол сиз ушул жеңи жок биздин тарыхый инсан акыныбыз жеңи жок акындын 100 жылдыгын уттум деп атпайсызбы? Ооба. Ошого атты кандай даярдап келдиңиз эле? Эми бу жерде Кадыр деген дагы мен жардамчы саяпкерим бар эле. Сейитбек Кадыр деген. Ошол иштетип атты. Мен ошол көрүп айтып турдум, мындай кылабыз, андай кылабыз. Ал мен менен жолдошчулугу да бар эле, 1 айылдык балабыз. Анын өзү абдан мындай тырышкан жигит эле да. Ошол тырмышып айтканын таза, ошо айтканын айткандай жасаган эле да. Мына ошону даярдаганбыз. Атты ошо биз сатып алдык атты. Колхоздук алдык. Анан ошол атты тарбиялап, анан жайында чучугун толтурдук. Анан күзүн анан акырындык менен тапка келтире баштадык. Эми мындай атты дайындаганда бул мындай да, бир
ат эми айтып жүрбөйбү 6 айда тапка келет анан 6 ай эмес 50 күн ат тапка келип калат 45-50 күндө тап келет. Мазален муну мен баягы сөзүм мындай бир туура эмес болуп калбасын же болбосо бекер айтылып аткан сөз болбосун айтышым керек. Шергази деген саяпкер болгон илгери. Бул Шергази саяпкер Байтиктин Керкашкасын таптайт Байтиктин ашына. Карабек деген баласы айтат, атам аш берген жатам, Солтон ат истеп таппайт, ошондо атты тоого кое берген ошо 45 күн калган экен. Ошо 45 күндүн ичинде атты тапка келтирип, анан Байтиктин ашына чыгарган. Бул ошодон ал эмнеге айтылат? Эми мен ошонун турмушумда ошону пайдаланып жүрөм да. Биринчи 20 күндүгү, 20-25 күндүгү бастырыш керек атты. Акырындык менен бастырып, күндө расстояние алыстата бериш керек. 20 километр, 15 километр. Адан ашып да бастырса болот күнүнөчү. Колдон келсе 2 маал бастырыш керек. Эртең менен бир бастырыш керек, кечинде бир бастырыш керек. Анан ушундай да. Анан кийин барып анан кийин текирең таскак менен акырындык менен да 10-15 күн кармаш керек. Анан кийин барып анан кийин акырынан баштап туруп кичинекей терин чыгара башташ керек. Ошентип отуруп туруп анан бир ат чапканга жакындаганга чейин мүмкүнчүлүк болсо атты мисалы өзүңчө ат коюп, ат кошуп алып, өзүнчө чаап, ошого чейин акыркы 10 күндүк, 15 күндүктүн ичинде жандай чаап, өзүнчө чаап атты башка күлүктөргө кошпош керек. Аттын эмесин кетирип коет, баягы демин кетирет. Анткени себеби мындай да, чыгып жүргөн атты башка табы келекте башкалар утуп кетсе, ат өзүн жоготкон сөйт, бул эле жанында. Булар эрегишкенди билет. Ошон үчүн атты өзүнчө чаап, акырындык менен көкүрөң ачып алыш керек. Эми азыркылар ырбок деп жүрүп атат го, мына бир терал кетегинде 601 км ырбок беришип атпайбы. Эми мен ат суутканды балдар билип алыш керек. Эми азыркылардын суутуусу башкачараак. Азыркылар гладкийге сууткандай суутушат да. Гладкийге кандай эмес ошого атты көндүрүшүп атат. А биздин убакта илгери ата бабабыз бул күндү 4кө бөлүп алчу. Мына ошо ериңиз 4кө бөлүп алчу. 6 сааттан 4кө бөлүп алып, анткени себеби муну мен кийин окуп деле, наукадан деле изилдеп, аныктап көрдүм. Бул 6 саатта эмедеги окат 6 саатта оозунан жеген окатты 6 сааттан арттан чыгат экен да. Мына ошол иштелет экен 6 саат. Ошол 6 саатта, ар бир 6 саатта тойтун берип турат болсок, жанагы аттын тесектебейт атчы. Мына азыр аттар тесектеп кетип атпайбы? Бул эртең менен көп той болот, нык той болот, ошо жүрөт, анан чөп жебей жүрүп отуруп анан кечинде чөп жешет. Бул ат тесектеп калат. Ошону тесектетпеш үчүн ар бир 6 саатта тойтун берип туруш керек. Мына мисалы бөлүп койгондо эртең менен саат ат сууту башталды деп коелучу эми. Ат сууту башталды дейли. Мына эртең менен 8ден баштап 10го чейин атты кичинекей тойтандырбаш керек. Ат тойталгандан кийин ошол аттын 10дон баштап атты миниш керек. Мүмкүнчүлүгүң болсо. Мына 2 маал имип аракет кылыш керек. Анан кийин кайра инип келгенден кийин азабайлап коюш керек. Канча убакытка? Бир саат, 1,5 саат азабайланып туруш керек. Анан кийин экилерде чөбүн салыш керек. Ошо чөбүн жегизип, эртең менен суу карып анан чөбүн бериш керек. Түштө дагы суу карып анан чөбүн бериш керек дагы. Чөбүн берип, жеп бүткөндөн кийин 4-төргө жакын, атты 4-төргө жакын кайра суу карып, суу ичсе, алып чыгып кетиш керек. Иштетиш керек. Муну мен өзүм опытым айтып атам. Эл кандай, буну балдар пайдаланса болот. Анан алтыларга иштетип келип, анан иштетип келгенден кийин суу карбаш керек. Баары эле билишет. Анан ошону кайра келип анан кийин саат 8дерге чейин кармап, 8дерде жемин берип, анан 12-1де обязательно кайра чөбүн салыш керек. Ал эми түнкү чөбүн кененирээк кылып салыш керек. Эми анан ошол мындай да, буну эмнеге мен айтып атам? Азыркылар башкачараак суутушат. Азыркылар чөбүн берип, жем беришип атат. Эми ошо аттын организмин көндүрүшеби? Эми мош булардыкы да туурадыр. Мен илгеркилердин айтып атам. Бул эми бирөөлөр үчүн ушул менин айткан эмем менен, тартиби менен, кеңешим менен ат суутуп көрсө, ошо сезет. Ат кандай суут. Мен ушундай аттар суутуп эле чыгарып жүрдүм байгелерде. Мен атамды ушул жол менен ат сууткан. Мен чоң атамды ушул аттар менен сууткан. Жанагы
Акчекени сууткан, бапы деле ушул сууту менен сууткан. Жанагы кимдин Азыматтын тоюнда, Азыматтын ашында миң дилдеге чыккан күрең атты сууткан чулуунун үкөсү Айталы деле ушул жол менен сууткан. Мына ошолордун айткан сөзүн, ошолордун жасагандарын мен бүгүн сага төкпөй чачпай айтып берип атам. Рахмат. Бул секрет эмес бул. Кенжел аке, ушу сиз азыр чоң рахмат. Аябай сонун мындай таасирлүү сөз айттыңыз. Эми ушул жерде дагы бир суроо. Сиздин өзүңүз айта жүргөн чылатер деген түшүнүк бар. Ошол чылатер кенен айтып бериңизчи. Бул мындай да балдар. Бул чылатер чыкпайынча атта денесинде туз чыкпайт. Маселен, чылатер чыккандан кийин аттын денеси мынтип сылап туруп, оозуңа салсаң жылымчы гана суудун даамындай болуп калат. Ошондо бир дагы денеде туз калбаш керек. Ошо туздун баарын денеден чыгарыш керек. Туз чыкканда теринин тешиктери бүт ачылат. Бул ошол качан чыгат туз? Ошо чылатерин чыгарганда чыгат. Чылатер качан чыгарыш керек? Кээ бирлер балдар эми сууткан балдар бар го, билгени бар, билбегени бар. Атты бир 20 чакты күнү тренировка кылгандан баштап эле чылатерин чыгарып кыйнап баштайт. Тер алып, кат тер ала баштайт да. Андай кылбаш керек. Ошол атты чылатерге жакындатып, аттын баягы булчуң этин катырып, баардыгы табына келип, болду чаба турганга жакындап калат да. Тим эле жулунуп, ошол моменттен чылатерин чыгарыш. Ат эч качан бузулбай туруп, акырын чылатерин берип коет. Бул чылатер дегенди кантип чыкканын билесиң. Тер күндө эле чыгып атыр. Ойлойсуң да, чылатер чыктыбы, чыккан жокпу деп. Бул чылатер деген эми көп эле киши байкайт, илгерки саяпкердин айтканын айтайын. Айталы деген саяпкер жөнүндө айтпадымбы мен? Ошол Айталы деген саяпкердин мен бир өзүнүн башынан өткөн нерсени айтып берейин. Ошол күрең ат деген атты чаап жүрөмүн байгеге. Өзүм баламын да. Анан Жорготай деген азыр баласы небереси ат чаап жүрүп атпайбы? Ысман деген. Ошонун атасы Жорготай деген болгон чоң атасы. Ошол айтып калды, кекен, мени кекен дешип койду. Кекен муну Айталыны нары берип бастырсаң, чыдай албай айтып жиберет сага деди да. Анан нары сен бересем деле анан жанынан өтө бердим. Деги Жумалынын сары баласы берип бастырчы деп анан жанына келсем, жабын тартчы деди. Жабын тартсам анан мужуң деп алып бир жака бастырып алып кетип калды. Анан көрсө биз чылатер чыгарып койтурбуз аттынчы. Ал кактан бил деп кийин сурап атпайбыз. Көрсө аттын толорсугунда сурады менен, качан тер алдың элең деди. 3 күн мурун тер алганбыз деди. 2 күн мурун тер алганбы? Кат тер алганбыз дедим да. Ошо көрсө 3 күнгө чейин, 2 күн 3 суткага чейин мына толорусту билесиң да. Ооба, толорусту чуңкур. Ошо чуңкурдан чылатер кетпей калат. Мен кийин турмушта көп эле көрдүм. Ошо чылатер ошол жерде кетпейт. Майланышып калат. Демек тиги ат узакка тер алганда бүт терлер чогулуп, бүт терлер ошол жерде куйлат турбайбы? Ошол жерде куйлат, ошол жерде чылатер кетпей калып калат. Мына ошол жерде баш аягына кетет, баш аяк кургап эле калат, кырптай. Ал кургаганын ыңдалышы вазелин сыппаган турат. Ошо чылатер. Ошо акыркы точка ошол жерде. Ошодон чыккандан кийин анан кийин чылатер чыкты деп эсептелинет. Мына ошону Айталы байкаптыр да. Анан ошондо баратпайбыз, муну бүлкүлдөк туруп коет азыр мына алдагы Бешташтын ошол жерге той болуп калды. Анан ошол жерде анан мен аттарды айдап кеттим. Анан Карагашка деген күлүк чапчы эле кетери менен айтыптыр, Жумалы аттын табын таап алыпсың. Болду, күрең ат күчтүү ат болчу да. Муну силер өтө кыйнай албай жүргөнсүңөр дептир. Бүгүнөн баштап бул аттын жанында мен атын чаппайм деп айткан жери бар. Болду. Ошондо чыгып баргам. Мына ошондой мыкты саяпкерлер. Мына Айталы деген азыр балдары мына тойчундар чаап жүрөт го, тойчун деген ушуларга жакын тууган болот. Эми ошо чылатердин алуу маселеси эң орчундуу турбайбы? Эң орчундуу ошол. Муну болгондо билип алыш керек. Бул жанагы эмедей да, жанагы кан тамырды туура эмес жерин сайып алсаң, кан туура эмес кан чыгып кеткендей эле кеп чылатерди албалы. Ошол табын абаттан жакындаган алыш керек да. Мына чаба турганга жакындан чылатер алыш керек. Ага чейин чылатерин чыгарам деп атты кызылмай кылып алышың мүмкүн. Ат өзү физикалык жактан даяр болуп келет ошол. Чабышка 5 күн калганда. Чабышка 5-10 күн калган аласың да. Жанагы 9 ай көтөрүп төрөй турган кубалык го аялдар, далаш сыяктуу да. Ушундай түшүнүш керек. Баягы образын айтып бердим да сага айланай. Сон болду. Кенжел аке, аябай сонун кызыктуу маек болуп атат деп ойлойм. Эми сиз ошол мына азыр 70тен ашып калдыңыз, өзүңүз небир чоң залкар саяпкерлер менен
тарбия алып калыппыз. Анан ушу бизде тарыхый күлүктөр көп да Ооба, Таласта, ооба. Кыргызстанда деги эле. Ооба. Анан ушу тарыхый күлүгүбүз Акчеке жөнүндө бир эл арасында аңыз кеп бар. Акчеке жөнүндө сурайын дедимби. Бул Акчеке эми бул Жамболот деген уруу бар бул эмеде Беш булак эме өзгөрүштө. Ошодо Жамболотто Саке деген киши болгон. Ошо Сакенин Акчекеси деп коет. Бул Акчекенин таржымакалын эми сен күтсө бир сәл кеңирээк айтайын. Ооба, сөзсүз. Анткенсе бул чукул жерде айта турган жылкы эмес, эми эл түшүнбөй калышы мүмкүн. Тарыхта. Тарыхта. Бул мындай болот. Бул мынабу Кара Суу деген айыл бар тетиги Бейшекеде. Ошо Кара Сууда бир жигит жаш кезинде эми ошо илгерки бапынын айткан сөзү бул. Жана Акчекенин ээси да. Ошол баланы жаш кезинде кандайдыр бир барымтага кетиптир эмегечи. Бул Алайдын манаптарына. Анан Алайдын манаптарына барымтага кетип Алайдан бир Акбоз деген күлүк чыккан экен. Ошол күлүктү чаап, бала кезинде ат чаап, кийин саяпкер болуп, анан ошол Акбоз деген Ферганада айланасынын алдына ат салган эмес. Анан бала 21 чыгып калат, баланын оюна туура келет, айылына кеткиси келет да. Анан бул баарын Токтогулга чейин чаап кеткен жолдун баарын билет экен. Акчек эмени тигил Акбоздун абадан суутугу келген кезде анан кечинде анан жай карамдар инип алып ока сокатын камдап алса элек анан качат. Эми ал убакта ат качып кетсе телеграмма жок да, телефон жок да, кетти да, күлүк гана жетет. Ал Акбоз кайда жетет. Ошо менен качып анан бир аптага жетпей анан өзгөрүшкө келип калган. Анан келгенден кийин эми кыскартып айтайын. Өзгөрүштө бир жана Сакенин мындай туугандарынын эме жыйыны болот экен. Анан ошол жерге келип, анан атты алып келген, анан атты баягы угуп жүргөн. Анан Саке айтат экен, бул чоң күлүк келиптир, муну эми кокустан биз билгизип отурган болсок, биз эмеге түшүп калабыз. Тигил айыпка жыгылып калабыз. Ошон үчүн муну уругун алып калайлы да, анан дептен анан күздүн күнү каяк туруп болмой калат. Жазында бээлерди алып келип бир ошондой бээлерге салып анан ошо уругун алып калабыз деген ой болот да. Анан ошентип анан ал жерде калып калат, ат ошол жерде жертөлөгөй калат, анан бир 2 аптадан кийин куугун келет, таппай кетишет. Айтпа жок деп коюшат да. Анан келген баланы да көрсөтпөй коюшат. Ошо менен жазында анан кийин бир дуана Сакенин үйүнө келип айтып калат, силерде бир буур бие бар экен, ушуга бир жакшы айгыр коюлса тулпар туулат депчи. Караңызчы. Анан эми ошол оозуна сала берген. Эми ошол илгеркилеринде көз ачыктар болсо элек го. Эми бул Бапы деген аксакалдын айткан сөзүн айтып атам. Муну мен бир жерден окуп алган жерим жок, же болбосо бир жерден көчүрүп алган жерим. Бул аксакалдын сөзү да, илгерки чоң саяпкердин. Муну балдарын билесиңер, Манас деген баласы жүрүп атат. Анан ошо неберелер. Анан ошол ошентип анан жазында коет, ал буурул бие өзүндө жок, жана үкөсүн мындай үкөлөрүнүн болот экен да. Анан ошолдон барып анан кийин Акчеке ошодон бооз болуп калып, жана босаттан. Анан Акбоздон анан көзүн тазалап коюшат. Анан жазында анан 1 жылдан кийин тигил эме тууп атпайбы. Анан Акчеке эмени тигил Акчеке деп коем, жанагы буурул бие үкөсүн жүргөндөн кийин аны барып көрөйүн деп барса, бие немчегине сүт тагып калыптыр да. Анан ошол талак эле мына эме деген жер болот. Белсөгөт деген жер болот мына Нылдынын биягында. Эчкилиде. Эчкил. Ошо Белсөгөттө жастоо ошо сары курайлардын анан Жамболоттун жастоо жери ошол жерде. Дал ошол жерде болгон окуяны айтып атам. Анан ошол жерден барып анан кийин жанагы биени сүт тагып калгандан кийин тиги киши Саке ошол жерде жатып алат. Бие тууа турган мезгили келип, бөйрөгү түшүп калыптыр, жаныбар бүгүн эртең тууп коебу деп. Бүгүн тууп жатат да, жылкыны туарда бөйрөгү түшөт да, мындай салаңдап. Анан укта көз илинип кет, көз илинген асмандан бир чекесинен от күйгөндөй бир кулун түшкөндөй чоч ойгонуп кетти түшүндө. Турса, ойгонуп кетсе, туруп тура албай аткан экен. Тууп коюптур биечи. Анан баягы эми билесиңер да, кара туулат да, эмечи, Акбоздун баары кара туулат да. Маңдайында аппак теңгеде кашкасы бар экен, ошо айдын жарыгы экен, толуп турган экен. Айдын жарыгында маңдайынын агы көрүнөт да. Анан ошон Акчеке деп ат койгон. Анан эми Акчекени ошентип алып келип анан кийин жанагы эми көп нерселери бар. Ошентип анан кийин Саке бийдин тиги үкөлөрү тигил атты 50 койго сурайт кулун кезинде элечи, тай кезинде. Бербей коет, анан өстөр чаап анан кийин аны апарып кунанын да чоң байгелери бербей коет. Анан кийин кунан чаа берип аттын 4 бут тең сары болуп келет. Анан кийин эмеге Саке бийге берген дейт. Анан Саке бий аны мындай алып койгон деген жери бар, аны 50 кой бер деген жери бар, эми аны айтылып жүрөт эл оозунда да. Бул жанагы аксакалдын айткан сөзүн айтып атам. Анан ошону Саке бий анан бышты чыкканда, бышты чыга турган кышта анан
Жамбылдан таап алып келип, ошолорду илгери эле адамдар сыяктуу жылкынын малдын тааптар болсо элек. Ооба болгон. Ал эки боз үй тигип эмеге белсөгөткө. Бир боз үйүнө таап жатса, бир боз үйүнө Акчекени байлап анан кийин кышы менен ошол жерге багып чыккан дейт. Анан баягы ошол багып анан жазында эрте язда баягы жай чыгат да, май ай болуп калат, май айынан анан кийин алып туруп тигил Аулетим деген эме бар чаткалда. Аулетим сай деп коет, баш жагы туюк болот. Ошо Аулетимге өзү алып барып, эки акталанган ак татты кошуп, анан Акчекени тоого жиберип, анан оозуна боз үй тигип өзү ошо бир ай, 2 ай ошол жерде жатып келет. Анан күзүндө алып келип, баягы эмеде августтарында алып келип анан тарбиялап чапкан. Биринчи эле чапканда 500 койго чыккан. Ошо менен Акчеке 15 азы чуркаган деген жери бар. Акчеке бир жолу, экинчи жолу деген жери бар. Ал деген жыгылып калып, бир чалынып жыгылып, анан Султандын Тайгашкасы өтүп кетти деп коюн. Султандын Тайгашкасы дегенде болгон Урмаралда, алды келде чаңалдардан. Анан жок, андай болгон эмес дегендей жери бар. Эми эч ким так билбейт. Бирок Тайгашкада күлүк болгон. Жана мен чоң атамдын аттары Тайгашканын балдары болгон да. Анан ошентип анан Акчеке анан ошентип алдына салбагондон кийин анан дуңган болгон экен, бул Дуңгановко туруп атпайбы бул? Жамбыл жакта. Жамбыл жакта. Ошонун Дуңгановконун, ошо Дуңганов чыккан дуңганын Күрөң айгыр деген болгон экен. Ошол биринчи байган ала албайт экен. Анан бул бузукулук кылышып Акчекени баягы коно чабат да. Ошол Күмүштактын байгы болуп калат. Анан Дуңгановкодон коет атты чеми. Мурун Сакоо сарайдан го. Сакоо сарайдын капка. Капканын ооз чыга бериш жери. Дуңгановконун аркы Казактын чек арасы. Жамбылдын эле кире беришет. Кире бериш жери. Ошол жерден кое берет. Анан бул Боо тиректен Акчекени ошол жерден ок атын алып койгон дейт. Ошол жерден Акчеке өлөт да, жыгылып. Жыгылганда эле кайра кишенеп тура калат, дуңган айгыр өткөн. Кайра чуркап кайра жыгылат. Эми ар ким ар кандай айтат. Бирөө тайган ээрчип келгенде бирөө бирдеме айтышат. Андай эмес. Бул мен жана атасынын айткан кишинин сөзү боюнча айтып атам. Эми бул Акчекени мен эми кайсы жылкынын тукуму экенин мен кийин элестетем да. Ошол айткандар. Атам ошондо жаш кез электе чаап барып калдык дейт. Акчеке жыгылыптыр деген. Барсак Акчеке кыйшайып жаткан экен. Жалы ачылып калыптыр дейт. Ошо жалы үстү түшкөн алдын бүт эле тумар экен да, атам айтар эле да, тумар экен деп. Анан ошо Акчекенин жалы суйдаң жалы бар экен дейт. Мен ойлойм, ушул суйдаң жалы болгон арашта бул араб жылкыларынын тукумунан болсо керек деп ойлойм да. Анан өзү да ушул эмегелер ушул бозат эле дейт. Боз болуп калды, чекестелеген ага кетип калды, бозат болуп калганда. 15 ай чуркаган атын коят. Ошондой таржыма кылып ушундай Акчекен. Ошондо Кенжелекке жыгылганда Акчеке жүгөнүн сыпырып, анан барып байга алган деген сөз бар. Жега бар, андай сөз бар. Ошо келип калганда байга жакындап калган. Эми ал биринчи байганы ала албай калды, дуңган өтүп кетип атпайбы. Анан болгондо бул Акчеке ошончо айылды баккан экен. Эми ошол илгеркилердин сөзү айтылат. Ошол кайдымкыдей боз үй тигип, өкүлүп түшкөн дейт айылына. Акчекени угузуп. Мына ошондой болгон. Бул эми тулпар. Бул эми тарыхый тулпар да, бул эми Атайдын китеби бар. Атайдын чыгарган, Атайдын өзүнүн Атай жөнүндө жазган китеп бар да. Ошондо мен окугам дейт бала кезинде. Ошондо Турду деген, мына жогору жактан Турдаке деген чыккан. Ошо Турдакенин ашында чабыл Акчеке чыгат да. Бул Канзаводдо чабылат да. Эмеде Караколдо чабылат. Мына ошондо бир байгesi жөнүндө айтылат да. Эми Акчеке көп чыккан да. Бир айылды баккан экен. Бир айылды мындай эле баккан. Бир айыл. Ошол жокчулуктун убагы, ачарчылык кыйналып турган убакта айылды баккан ат болгон. Караңызчы, бир жылкынын кадырын. Бекерден айткан эмес экен да. Бир жакшы жылкы, жакшы куш, жакшы кыз, бир айылдын тайган да ошол айтылат. Жакшы, рахмат. Кенжелекке бул Акчеке жөнүндө бир тарыхты да бир жаңыртып алдык деп ойлойм. Акчеке муну жазсаң да болот отуруп алып. Кудай буюрса буну кагазга да түшүрүүгө аракет кылабыз. Эми кайра өз заманыбызга келсек. Кенжелекке, эми сиз мына тажрыйбаңыз мол болуп атат. Бул күлүктү кантип сынайбыз? Канча параметр менен сынайбыз? Эми мындай да, илгеркилер ушу 12-син айтчу эле. Мен билгенде ушу 12-син билип жүрөм мен делечи. Эми азыркылар кан кубат да, негизи күлүктүн канын кууш керек. Илгери деле селекция болгон. Мына азыр Акчеке жөнүндө айтып бербедим. Ал деле селекцияда. Титияктан титиге Ферганадан Алайдан алып келген ат нуругун алышып атпайбы. Бул да чоң селекцияда. Тайгашка деле ошондой болгон. Эменин Султан Тайгашкасы. Ада тияктан алдырып келген ошо аттар кайра көзүн тазалап койгон деп коет, айтылат. Селекция. Эми
бул азыр жылкынын күлүктүгүн эми айтып аттым го, жана бир айтып кеттим го мен. Башында айттым го, бир желеден бир күлүк чыгат, эме күлүк чыгат, бир желеден бир тулпар чыгат, бир уядан бир шумкар чыгат деп коет. Басылган балапанын баары шумкар боло бербейт. Анын арасынан бирөө жарым шумкар чыгат да. Желедеги күлүктүн баары күлүк боло бербейт, арасынан бирөө чыгат да. Мына ошондой. Ошондун үчүн эми сынаганда эми жана айтып атпаймынбы, 12 параметрин айтам мен, параметр 12 айтып жүрөм, мен ушу орчунду бир экөө үчөөнү айтып берейин да. Бу жерде мындай да, жылкынын эмеси, мүчөсү эми келиш керек баардыгычы. Бакайы келиш керек, туяктын түзүлүшү келиш керек, сом туяк болуш керек, куйма туяк болуш керек, төшү келиш керек, карчыгасы келиш керек, соорусу келиш керек деп коет, сээри деп коебуз. Эми мунун баары көп да. Эми орчундууларын айтайын, бул жылкынын эң орчундуунун бири бул аттын сээри болмоюнча, баягы эшек сээрлүү жылкыдан күлүк чыкпайт. Сээри бийик болуш керек, өркөч болуш керек. Аттын анча мынча ээр токуганда ээр басып кое турган сээр болуш керек. Бул көп эле жылкыдан мындай боло бербейт. Тулпарларда болот мындайдын баарычы. Мен ушундай жакшы, ушундай сээри бийик жылкыны Манастын 1000 жылдыгында Мародонодон көргөм. Мародоно деген күлүк бар беле? Ошонун сээри, сээри өркөчөл болуп коет, аныкы тети кыраркага чейин кетип калыптыр. Мындай өзүнчөлөрү жок мындайна. Мына ошондой, ошол эми башкача. Анан карчыгазы, аттын карчыгазы келишмейинче, карчыга деген кайсы? Карчыганын эки чуңкур бар го? Эки чуңкурдун чуңкуру ошол ылдый курсак ылдый тартылганда колуңду муштумунду, чоң кишинин муштумун салган ошол чуңкурга кенен чыгып туруш керек. Мына ошол карчыга деп коет. Анан ушул Айталы деген жөнүндө айтып кеттим го, 2 жолу айтып атам. Ушу Айталы деген сайыпкер муну кайры жери үзүлгөнчө чуркай турган жылкы экен деп койчу. Кайры ийгилик десе, ошо кайры ийгиликте мына адамдын денесинде мына жерден жирдиктин эмеси чыгып турат. Урчугу чыгып. Ошол урчугу чыккан бир белгиси. Эң орчунду белгилердин бири ушу да. Анан жылкынын алдыңкы эки буту мындай төштөн ылдый тикке түшпөш керек. Ошол эки буттун чыканагы эки жакка чыгып туруш керек. Мына тисечи эки жакка чыгып, сәл ичин көздөй эки бут ичине түшүп, төшү кенен болуп түшүш керек да. Ошол бир белгиси. Чуркаганда. Ал чуркаганда эмнеге? Ал мындай ошону тыштаганда ат бутун бияка таштайт. Мындай чуркаган атчы. Жана кайры ийгиликтен ошол. Ал муну кууш аттарды тыштаган өзүнө таштайт, арткы бут ошону урат да келип эле. Жана байым чаап коет ошо. Ал жеги байым чаап туруп атат, муну бутун бияка таштайт, кетип таштайт. Мына ошондой бир белгиси. Булар эми белгилери да ошол. Ушул жерден сөзгө бир алжы да, көрүүчүлөрүбүзгө дагы кызыктуу болсун. Азыр сиз жана бердеги чыканакта сөйгөн айтып атпайсызбы? Ушул сиз айткан сын кечээкүнкү казак туугандарда болгон көчмөндөр ойундардагы Аламан байгени уткан айгабак. Ошол сиз айткандай бар окшойт. Ошондой. Анткени таштаганда эле мындайынан чачылып кетип атат. Ошол күлүк ошентип сындайт. Анан төштүн айткан ошо да кенен болуш керек. Анан жанагы китепте айтылып атпайбы? Соорусуна эме 6 канат жок, неме деп айтат. Жанагы 6 кулак казан баткыдай деп айтат го. Соорусу кенен болуш керек. Жамбас чөбө кенен болуш керек. Эми тулкунун баары келиш керек жылкыныкычы. Анан 3 точка деп коет, жылкыны алыстан карайсың да. Алыстан караганда соору, сээри, кулагы үчөө бир эме деңгээлге келип туруш керек. Бирдей деңгээлде. Ошондо жону көрүнбөй калат. Соорудан барып сээри кетет, сээриден барып кулакка кетет да. Муну 3 точка деп коет. 3 точкасы бир белгиси. Күлүктөрдүн бир белгиси. Муну эми алыстан караганда да, аны өзү эми негизи канында кууш керек да. Эми жылкы чуркайт. Кандай жылкыны болсо суусаң чуркай берет. Бирок өзүнүн баягы деңгээлине карата чуркайт. Ал адан ашыра албайсың аны. Ошон үчүн кан болуш керек да. Эми илгеркилер өз жылкылардын арасынан тандаганда, мисалы 150 жылкысы болсо, 30-40 жылкысы болсо арасынан тандап, ушул жана мен айткан параметр менен тандаган. Эми азыркылар башкача болуп калат. Американы алып келип атабыз, тияк канды өзгөртүп атпайбызбы? Эми азыр кандуу жылкылар көбөйдү. Эми ушу кандуу жылкындары ушу мен айткан параметрди караш керек да. Моюн жагын боюнча эмне дейсиз? Моюн узун болуш керек.
Ганаш кенен болуш керек. Мына ганаш деп коет кекиртек. Мына Алкымы. алкымы кенен болуш керек. Жакшы дем алат да. Эми үчүн араб жылкылардын мурду чоң. Байкайсыңарбы? Мурду мына таноо мына болуп турат. Булардын жүрөгү чоң болот араб жылкылардын. Бул өпкө эмес, жылкынын жүрөгү чоң болуш керек. Жүрөк канчалык чоң болсо, гүлү ошончолук болот. Анткени канды айландырат да, мотор да бул. Жанагы 0,3 мотору, 0,6 мотор деген кеп да, ошондой эле. Объем күчтүү болуш керек. Ошо жүрөк айландырат. Дем алган дем ала берет жылкычы. Жакшы, рахмат Кенжелек. Эми сиз азыр ушу өзүңүз берген сыныңызга толгон азыркы күндөгү биздин республикалык деңгээлде чаап жүргөн, областтык деңгээлде чаап жүргөн күлүктөрдөн бири экөөнү айта аласызбы? Айта алабыз, эмнеге айтпайбыз? Кайсы күлүктөр сизге жагып жүр? Мен мына жеңил жылкыдан эң жеңилдин жеңили мына эмени көрүп атам мен. Кара кызды көрүп атам. Мен жанына барып көргөн жокмун. Эми саяпкери таарынып калбаш керек, мен айтып коеюн. Өткөндө саяпкерден кеткендей болуп калды. Эмеде чабылганчы. Эми ал саяпкер өзүнүн оюдур. Мен байкап калганым ушулат 1 жылдын ичинде чабылдыбы, чабылган жокпу, чоң тойдо чабылган көргөн жокмун мен. Баягы эмеден кийинчи. Тиги квартира сайылган, ормандан ошондон кийин чабылган жок. Муну бир ошол убакта эле эме 1-2 жолу чабылып кетти. Жана кимчи? Жумуртаяк. Анан мен байкаганым, эми ар ким ар кандай айтаттыр, анан мен ушу чаап келгенде жетелеп баратканын бир көрүп калдым. Такымынан көк чыгып баратканын көрдүм. Кара кыздынчы. Бул такымынан көк чыкпаш керек эле, ушунча сууган аттын деп оюм. Эми тиги саяпкер бар оюна кетпесин, мен айтып атам да бул эми. Улуудан бир кеңеш. Мен өзүм билгеним айтып атам. Бул мен муну билгеним, анан менен мурунку айткан саяпкерлердин сөзү боюнча айтып атам да. Анан бирок атты сууткан бала мыкты бала, жакшы суутат. Мыктысы бул бирөө. Анан кийинкилерден мурункулардан мына Шакин чапкан мурунку, кийинкисинен да мурунку Кара Шуңкар деген ор болчу. Ошол таамай бүлүк болчу. Өзү мына тулку келген, жоондугу келген, ошол таамай бүлүк эле. Мына ошол бүлүк мурункулардан. Анан эме чапкан, Баян чапкан бир ат болгон илгери. Сарат деп койчу. Ошол Баян ошол ат күлүк ат эле да. Ал түбү 54-чү кайзоттон келген. 54-чү кайзоттон, ошол күлүк ат эле. Анан мына Арстанбек деген жолдош балам чаап жүрүп Тайгашка деген. Бу дагы ошо мен айткан параметрлердин баары келген ат болчу. Анан жана мен айткан Баркас деген, жана мен өзүм чаап тойду алдык тото. Анан менде бир Карайгырат болгон. Адагы маштеге чыккан жок. Кийин башка аты маштеге чыкты. Бирок Карайгыраттын убагында маште сайылган жок. Бирок кандай маш ута турган ат ошо болчу. Ал эми болгон таласта болгон тойдун баары уткан. Анан ошонун тулкуду ошондой болчу да. Скибинин баласы да. Скибинин баласы. Энеси заводта деген, бул таамай жылкынын тукуму да. Өзүң деле билесиң. Анан мына өзүң деле бүлүк чааптың, сенин Акшы Оолоңда алардан кем эмес. Акшы Оолоңда келишкен ат, келишкен биеле го жаныбар, соорусунун, серисинин, соорунун андай соорусу кенен соору биени көргөн жокмун. Өтө соорусу кенен болчу. Туура айтамбы, туура? Туура айтасыз. Туура айтам, Акшы Ооло ошондой жылкы болчу. Акшокум. Мына ошол бүлүк аттын баласы. Ушулардын таамай аттардан да. Мен азыркыларды эле барам, чаап жүрүшөт, эми мындай чыгып атат да күлүктөр, толтура күлүктөр. Эми сырттан келип атат. Эми айтыш кыйыныраак. Эми кыргыз жылкысы азайып баратат. Кыргыз жылкысы Карабайыр деген жылкылар болор илгери. Карабайырлардын башы чоң болчу эле. Жана мен айткан сээрлер бийик болот, башы чоң болот, жалдуу келген, жалгойлуу төгүлгөн аттар ошо Карабайыр жылкылар. Анда санда көрүп калабыз жылкылар. Бир аралашып кеткан баары. Эми азайды. Таза Карабайырлы жылкы жоголду. Рахмат чоң, рахмат. Кенжелек сонун маек болду. Кенжелек абдан сонун маек болуп атат. Ошо сиздей таасирлүү сөздүү аксакалдар аман болсун, бар болсун. Анан эми сиз биздин маегибиздин да соңуна жакындап калдык. Жаштарга, азыркы жаш саяпкерлерге, ат үстүндө жүргөн азаматтарга эмне деп кеңеш бермексиз? Каалоо тилегиңиз? Эми мен 74-75ке кете турган кишим, картайып калдык, бир топко чыгып калдык. Эми мен баягы 3 доорду көргөн кишилердин катарына кирем. Себеп дегенде, тетиги Советтер Союзуна чейинки саяпкерлердин ошо Советтер Союз мезгилиндеги ошолор менен көрүп калдым. Анан кийин өзүм саяпкер болдум. Анан мына азыркы замандын саяпкерлери.
Эми жаш балдарга бул илгертен айтканда аттан кийин жат деп койгон. Бул биринчи атты жайгарыш керек. Анан эми атты алышып атат балдарчы. Анан 1-2 жылда эле бутун солтуп эле акмаган чыгарып коюшат атпайбы. Атты аяш керек. Атты аяп чабыш керек. Анан күндө эле кызыгып бербеш керек бай кезинечи. Анын убал сообу бар да. Ал азыркы жылкылардын өзү бир этек акчага келет. Азыркы мына Европадан алып келген, Россиядан алып келген жылкылардын баары бир этек акчага келип атпайбы. Анан аны 2 чаап эле курутуп койгон, анча ар бир киши миллионер эмес да. Мен айтайын деген бул мындай да. Жаштар көп сеңерге айланайындар, иштеп атсыңар, аракет көп. Мына биздин айылда эле бир топ балдар жүрөт жерде, ат чабыш жүрөт. Мен кызыгам, ыраазы болом ушу балдаргачы. Ата бабабыздын үрп адатын сактап, ат чаап, айрыкча биздин айылда, мына биздин Акназар айыл өкмөтүнө бир топ балдар өзүң деле жакшы билесиң. Ат чапкан сонун жаш балдар бар. Көп эле келип турушат магачы. Аке кандай кылабыз, мындай кылабыз. Көп балдар бар да. Эми өзүн билгенче чаап жүрүп атат. Мына мээнет керек баардык нерсеге. Уктабаш керек. Ат суутуу деген оюнчук эмес. Атты ар бир адам таптай алат. Бирок ошол деңгээлде кармап калыш кыйын да. Бул кармап калыш саяпкердин чеберчилиги болуп эсептелинет. Мына өзүң деле ат суутуп көп чаап жүрсүң го. Өзүң деле көп эле байкадым да. Бир күн аттың аябы чыгып келет, эртең күн чапсаң чыкпай калат. Мына ошол ат деген ал организм да. Ал жанагы маркалуу машина эмес да. Бирөө жип диги дегенде ал өзүнүн скоросу бар да. Бул организмди адамдай эле бир күн суу жеп калат, бир күнү башка болуп калат. Ошону аттын ыңына карап, өзү ар бир аттын өзүнүн суутуунун ар бир атка өзүнчө способ керек. Ар бир ат мен айткандардын баарын көтөрө бербейт. Ал рамкага салып койгон ат чуркай бербейт. Ал техникада. Ал аттын өзү организм. Бирөөнө жемди көп жегенди жакшы көрөт, бирөө аз жегенди жакшы көрөт, бирөө көп бастырганды жакшы көрөт. Бирок ошого карап аттын мүнөзүнө карап иш кылыш керек. Жаш балдарга айтарым ошол. Көбүрөөк иштетиш керек. Жанагы мезгилдерин баарын өткүзүш керек. Жок дегенде ат чабам десең, жок дегенде 20-25 күн мындай эле бастырыш керек. Өйдөлдүгө бастырыш керек, тоого иштетиш керек, койго иштетиш керек дегендей кеп да. Анан жанагы мен айткан эки принциптин алыстабагыла. Жаштын күнү атыңарды душманга берсеңер да болот, күздүн күнү күйгениңе бербе деп коет. Күздүн күнү ат бузула турган мезгил күздүн күнү болот. Жаштын күнү жазгы көк менен ат тазалап алса болот. Мына ушул жагын айтайын. Анан балдар ушул ат чаба берсин, кыргызыбыз өнүгө берсин. Кыргыз мынакей актан нукура өзүбүздүн үрп адат салтыбызды билгенде гана биз кыргыз болуп эсептелинебиз. Тарыхый нерселерибизди билишибиз керек. Манас эпосунда айтылып кеттим, айттым го, ушулардын баарын эмнеге аттар бөлүнгөн, эмнеге айтылган, ушул сөздүн баарын эзине тутуп, ошого таянып иш кылса, иш жумуш боло берет. Жана рахмат Кенжел аке. Жана сиз айткан дулдул деген наамды алып жүргөн бир гана акула. Дулдулга ок гана жетпесе, ок башка болуп жок. Бир гана ок менен ат өлтүрүп атпайбыз. Ал болсо шыпшадыр атпаган ал Манас баарын талкаламак да. Туура. Ат үйөк кала турбу Манасты титип толмаш улутуп койдуп атпайбы мына. Көрдүңбү? Коңурбайдын акмакчылыгы айттырып атат. Болсо акула менен Коңурбай жайламак, жок кылмак да. Ат үйөк болуп. Ошон үчүн ата бабаларыбыз минтип айткан турбайбы? Акыр заманын аттын өлгөн жеринде деп бекер айтпаса керек. Бекер айткан эмес. Аттан ажырагандан кийин бул болду. Кыргыз баласына оор болгон экен. Оор да. Ошон үчүн айтат да, татарлардын каргышы бар. Ээн талаада, ээн элмөчөрдө атың өлүп жөө кал дейт. 60-тан ашканда аялың өлүп жезир кал деген жери бар. Бул оңмо десе экен да. 60-тан ашкандан кийин сага ким тиймек эле. Ушундай кеп. Туура. Мына урматтуу достор, туугандар, атыш коздору, биздин Instagram баракчабыздын катталуучулары, мына сиздерге керектүү, жаштарга керектүү баян курдук деп ойлойбуз. Бүгүнкү маегибизде коногубуз болуп, Талас өрөөнүндө аттын кашкасындай таанымал саяпкер, аттын сынай билген, спорттун күрөш боюнча спорттун чебери Арыкбаев Кенжел акебиз менен маек болду. Кенжел акебиз азыр Бакай Ата районунда бактылуу карлыкты башынан өткөзүп, жаштарга насаатын берип жүрүп атат. Сурооңуңар болсо, кеңеш ала турганыңар болсо, бизге кайрылсаңыздар Бакай Ата районундагы дарегин сиздерге айтып беребиз.
Кенжел аке, салмактуу кээбиңизге рахмат. 60 элекеңизди чачыратып бизге абдан чоң жакшы маек куруп бердиңиз. Сизге Кудай кубат берсин, ден соолугуңуз бекем болсун. Дайыма тойдо жүрүп, тойдон уча жеп, ат чабыштарда бизге насаатыңызды берип жүрө бериңиз. Рахмат, достук айланайын. Сага дагы чоң ийгилик каалайм. Сен да ушул оору менен ооруп жүрсүң, себепкерчилик менен. Муногу жасаган ишиң шумдук жумуш кылып атасың. Бул өтө керек нерсе да. Биз эми мына картайып калдык. Биз менен өзүбүз менен кошолуп кетмек белек. Билгенибизди элге айтып, ошо сага окшогон жигиттер бизден сыгып, анан керектүү сөздөрүбүздү алып калбаса ким алып калат? Анан бизден сөздү сен аркылуу башка элге жеткизип атасың. Бунун баары жакшы нерсе. Өзүңө ийгилик, ишиңде ийгилик болсун айлана. Жакшылык болсун. Рахмат сизге.